Достор, ассаламу алейкум. Бүгін біз сіздер менен бинарий платформадан торговля кылабыз с помощью робота. Азыр мен сіздерге ушу роботты кантип настраивать эткенден кийин кантип торговля кылыш керек экенин көрсөтөмүн. Бизде GPU'де бул жакта бизде активная продажаны көрсөтүп жатат. Биз сиздер менен платформага киребиз, валютный параны тандайбыз и бир сделка на понижение качабыз достор $50. Кийинки сделкабызды валютный пара евро доллардан карап көрөбүз. Роботубуз бул жерде активная покупканы көрсөтүп жатат да. Biz sizler менен 1 минутага на повышение качабыз. Валютная пара евро-доллардан сумманы $50 на повышение качабыз достор. Робот менен кантип иштеш керек достор? Робот менен биз сиздер менен бул жерде валютный параны тандайбыз. Далее бул жерде бизде көрүп тургандай эле активная покупканы көрсөтүп турат. Биз сиздер менен активная покупканы көргөндө биз на повышение качышыбыз керекпиз да. То есть жаңы сигнал келгенден кийин биз сиздер менен сделка ачышыбыз керекпиз да. Мынакей GPU'де биринчи сделкабыз уверенный плюска жабылды. Биздин экинчи сделкабыз евро-доллардан уже плюска жабылып атат. Мынакей бул жакта бизде сигнал көрсөтүп атат роботта активная покупка кылыш керек экендигин. 2 секунд и бул сделкабыз дагы плюска жабылды достор. По итогу бизде 2 сделка плюс и 0 минус да. Азыр биз 10 сделка ачабыз и 10 сделкадан канча плюс, канча минус кармайт экенин ушуну биз сиздер менен байкай алабыз да. Мынакей евро-доллар бизде активная продажаны көрсөтүп жатат. Бул жактан 1 минутага $50, 1 минутага на понижение качабыз. Бул биздин 3-чү сделкабыз достор. 3-чү сделкабыздын азыр жыйынтыгын күтөбүз да. Бул жакта бизде сделкабызды 5 минутага, 15 минутага, 1 саатка ачсак болот да. Мынакей бул жакта өздөрү көрсөңүздөр болот. Мынакей 1 минут, 5 минут, 15 минут, 1 саатка дагы сделка ачса болот. Аябай көп валютный паралар бар. Евро-доллар, USD японская иена, GBP евро японская иена, австралийский доллару да, и бул жакта дагы Gold, доллар, серебро, биткоин, Dash и Dow Jones деген котировкалар менен дагы сделка ачып зарабатывать этсеңиздер болот да. То есть бул робот 100% да, 100% өз негизи туура эмес болуп калат. 85-90% уверенный сигналдарды сиздер буякта алсаңыздар болот да. Бул робот достор айткандагы эле сиздер бекер алсаңыздар болот. Бекер алыш үчүн сиздер болгону мага телеграмма жазышыңыздар керек и мен сиздерге дальше ушу роботтун инструкциясын жөнөтөмүн, кантип установка кылыш керек и кантип бул робот менен торговля кылыш керек экенин да. Робот только Windows операционный системага установка болот, телефонго болбойт, только компьютерге достор. Эгерде компьютериңиздар жок болсо, любой бир компьютердон же болбосо арендага алып туруп деле сделка ачып зарабатывать эте алсаңыздар болот да. Мынакей 3-чү сделкабыз плюска жабылды достор. Азыр бизде кайрадан сигналыбыз алмашты, активная покупканы көрсөтүп жатат. Давайте 1 минутага бир сделка $50 на повышение качабыз достор. И биздин бул 4-чү сделкабыз болуп атат достор. 4-чү сделкабыз дагы азыр плюска жабылат деп ишенемин, анткени бул робот 85-90% уверенный сигналдарды берип турат. Да, конечно же, 10 сделкадан 1-2 сделка минуска жабылып калышы мүмкүн да, но бул рынок да достор. Рынокто дагы биз 100% биле албайбыз да, кайсы жакка чейин азыр рынок кетет, кайсы моментте жабылат экенин биз эч качан биле албайбыз. Өздөрү байкап тургандай деле, именно биз ачкан сделкабыздын ордунда график турат да. Бизде дагы 5 секунд калды, давайте күтөбүз. И 5, 4 бул сделкабыз азыр плюска жабылыш керек да. Мынакей плюска жабылды. По итогу достор 4-чү сделкабыз плюска жабылып атат достор. 4-чү сделка плюска жабылып атат. Бул робот достор. Бардык вложениям, бардык акчам ушул роботко мен инвестиция кылганмын да. То есть өзүмдүн вкладыма да кошконмун, өзүмдүн технический анализдеримди, технический бүт стратегиямды ушул жака мен настраивать эткенмин да. То есть бул роботтун дизайны да окшош эле болушу мүмкүн да башка роботтордон караганда, но бул роботтун ичинде настройкасы бул менин стратегиям и менин опытым бул жактын ичинде да достор. Ошон үчүн мен бул роботту почти что бардыгыңыздарга бекер беремен и бул роботту бекер алыш үчүн сиздер мага болгону жазышыңыздар керек да. 5-чи сделкабызды азыр биз валютная пара австралиец доллардан ачабыз. Давайте роботту бир байкайлы. Австралиец долларды тандайбыз и бул жерде бизде активная покупканы көрсөтүп жатат да. Бул жактан азыр биз платформадан австралиец долларга киребиз и бир сделка $50 на повышение качабыз достор. 1 минутага эң жакшы позицияны тандайбыз. Мынакей жакшы позиция деп ойлоймун. Бул жактан биз бир сделка 1 минутага на повышение качабыз достор. Так, биздин 5-чи сделкабыз бул. Эгерде достор сиздер биздин группабызда катылуучу эмес болсоңуздар, лично мен бул жакта өзүмдүн телеграмма
прогнозторумду жөнөтүп турамын, өзүмдүн сделкаларымды жана бүт бардык обученияларымды мен бул жака жүктөп турамын да. Бул жерде өзүңүздөр байкасаңыздар болот, отзывдар бар, сигналдар жана бул жакта мен өзүмдүн ушундай обучающий роликтерди жана обученияларды жүктөп турамын. Роботту и ушул тема боюнча сиздер зарабатывать эткиңиздер келсе да, то анда мага личный сообщениема сигнал плюс обучение деп жазсаңыздар, мен сиздерди түшүндүрөм, үйрөтөм, и дальше сиздер дагы ушу роботту да, конечно же, бекер алсаңыздар болот. Так, бизде 5-чи сделкабыз плюс евро доллардан ачабыз. Бул жерде өзүңүздөр байкап тургандай активная продажа, уверенный чоң сигнал болуп атат. Бул жерде продажага ачыш керек экендигин да 1 минутага на понижение ачабыз достор $50. Смотрите, скользящая средняябыз бул жерде бизде 1 к 8 көрсөтүп жатат да, 1 к 8 8 индикатор бизде на понижение көрсөтүп жатат, и 1 индикатор только на повышение көрсөтүп жатат да достор. Смотрите, бизде 1 минуттук таймфрейм, 1 минуттук сделка, активная продажа, и бул жакта дагы биз байкашыбыз керекпиз да. Если 8 бизде эң көп цифра көрсөтүп жатса да на понижениега, чем зеленыйдан караганда, то анда биз сделкабызды на понижениега ачабыз да. Если 50 на 50 болсо да, 4-4 болсо же 5-5 болсо, анда биз сделкабызды пока что кое турабыз да. Уверенный движение на понижениега башталды да, биздин сделкабыз дагы бул жакта плюска жабылып атат бизде, но пока что мына көрүп тургандай эле акыркы секундада графигибиз выстреливать этип атат, и бул сделка минуска жабылып калышы мүмкүн да. Бул рынок достор. Жабылгандан кийин анан кийин биздин сделкабыз кирди деп айта алабыз да. Мынакей 6-чы сделкабыз да плюска жабылды. Следующий сделкабыз бизде австралиец доллардан болот достор. Австралиец долларга киребиз, и бул жакта биз сиздер менен байкасак болот да. Активная покупка. Скользящая средняя 1 к 9 да. И в принципе давайте 1 минутага бул жерде азыр бир сделка на повышение ачабыз $50. Көрдүңүздөр достор, мен суммамды вообще көбөйтө элекмин и түшүрө элекмин да. То есть бизде уже подряд 6-чы сделка плюска жабылып атат. Башында айткандай эле достор, бул роботту сиздер бесплатно алсаңыздар болот да. Бесплатно алыш үчүн сиздер болгону мага жазышыңыздар керек, и мен сиздерге исходникти жөнөтөм. Сиздер болгону исходниктен өзүңүздөрдүн компьютериңиздарга скачивать этип аласыздар да. Так, австралиец доллар 22 секунда. Бизде роботубуз активная покупка дагы деле көрсөтүп турат. Бизде скользящая средняя 2 к 5 да. Таймфрейм 1 минутта турат, и бул сделкабыз азыр жыйынтыгыбызга дагы 10 секунд калды. Байкайбыз, бүтөбүз. Азыр бул жерде прострел болуш керек на повышение. Бизде акыркы 5 секунд калды. 3 2 1 0 достор. Бул дагы сделкабыз плюска жабылды. И давайте дагы кийинки сделкабызды биз сиздер менен евро доллардан ачабыз. Евро доллар бул жакта бизде покупканы көрсөтүп жатат. Активная покупка 9-0, уверенно бир сделка на повышение ачсак болот. Евро доллардан 1 минутага $50 на повышение достор ачабыз. 30 секундка эле ачып калдык да, к сожалению. 1 минутка ачсак жакшыраак болмок деп ойлоймун. Анткени бул жерде бизде как раз предыдущий уровень сопротивления да турат да. Мынакей бул жерде уровень сопротивления бар экен, и как раз графиги ушул уровень сопротивлениябызда турат да. В принципе бизде бул жерде аябай чоң рост болуп тур да, и бул уровень сопротивлениябызды байкабай эле пробитие кылып дальше на повышение кетип калышы мүмкүн. Восходящее движение болуп атат. Бизде дагы 4 секунд бар, и 3 2 1 0 достор. Мынакей биздин достор 8-чи сделкабыз плюска жабылып атат достор. Бул робот просто золотой робот да. Евро-доллар, давайте роботты бир байкап көрөлү. Евро-долларда бизде уже активная продажа көрсөтүп жатат да. Давайте 1 минутага 1 минут таймфрейм коебуз, и биз дагы графикти бир байкайлы да. Да, бул жерде бизде азыр разворот болуш керек. 1 минутага $50 на понижение ачабыз достор. От пика на понижение ачабыз. Бизде достор группада кечинде саат 9-да торговля болот, и күндүзү саат 3-тө да. Биздин группабызда бесплатно сигналдарды алсаңыздар болот. Ал жакта мен өзүмдүн сделкаларымды эле телеграмга жөнөтүп турам да. То есть биринчи мен өзүм сделкамды ачамын, и потом уже силерге өзүмдүн движениямды жөнөтөм да. Кайсы жака мен ачтым да. Сиздер дагы менин артыман сделка ачып зарабатывать этсеңиздер болот. Бул жакта достор сиздер новичок болсоңуздар деле с помощью
группы с помощью моих знаний, да, менің опытым бойынша сіздер бұл жақта зарабатывать етпесеңіздер болады да. Болғаны сіздер маған жазышыңыздар керек, сигнал, обучение же болбосо какой-то бір сұрағыңыздар болса, мен сіздерге ошол вопростарыңызға жооп беремін да. Қандай бір қиыншылық болса, жақшаңыздарды вывод қылып жатсаңыздар, маған жазсаңыздар, мен сіздерге жардам беремін да. Так, біздің евро долларыбыз, бұл жерде бізде азыр график уровень ачкан сделкабыздын уровеньде эле турат да. Бізде дағы 15 секунд бар. Давайте бір роботты байқап көрелі. Роботыбыз активная продажаны дағы көрсетіп жатат да. Значит, достар, бұл жерде азыр графигибиз на понижение кетиш керек да. Байқайбыз, акыркы 5 секунд, 4, 3, 2, 1 достар. К сожалению, бізде 1 минус болып қалды да. 1 минус, 8 плюс. Ладно, бізде 1 минус болып қалды. Кейінгі сделкабызды азыр валютный пара австралийский доллардан ачабыз. Австралийский доллардан бұл жерде 1 минуттага біз сіздермен таймфреймді қоямыз и роботты байқаймыз. Бізде бұл жерде активная продажа қоямыз. 1 минуттаға суммабызды $125 ачып қоямыз достар. Анткени бізде предыдущий сделкабыз минусқа жабылды и минусты кайтарыш үчүн биз сіздермен маркетинг дегенди колдонушубуз керекпиз да. Мурунку видеороликтерде мен таблица чыгарган болчумун да. Ошо таблицаны сиздер өзүңүздөр да скачивать этип алсаңыздар болот. Ошо таблица менен дагы торговлянып зарабатывать этсеңиздер болот да. Таблица маркетинг да. Мынайте, австралийский доллар бізде уверенное движение вниз кетти. И бұл сделкабыз уверенно плюсқа жабылат деп ойлоймун да. Давайте роботты бир байкап көрөлү. Роботубуз австралийский доллардан активная продажаны көрсөтүп жатат да. Байкайбыз, таймфреймибиз 1 минутада турат да. Бізде бұл жерде 1 минутада турат и бұл жақта да бізде таймфреймибиз 1 минутада турат да. И сделкабыз дагы 1 минутада болуш керек. Австралийский доллару бізде валютная пара австралийский доллардан біз сделка на понижение ачып атабыз. Активная продажаны көрсөтүп жатат бул жакта, значит сделкабызды на понижение ачабыз достор. Болгону ушул робот менен торговля кылып заработать этсеңиздер болот да. Так, все, биздин сделкабыз плюска жабылды. По итогу достор бізде 9 сделка плюс, 1 минус да, 1 минус. Башында айтканда деле бул робот 85, 80, 90% доход алып берет да. То есть 10 сделкадан 8-9 сделка плюсқа жапсаңыздар болот. Ушу менен достор, кийинки видеороликте көрүшөбүз. Каналыбызга катталыңыздар, лайктан басыңыздар. Жана достор, если роботту алчу адамдар болсо, мага жазыңыздар. Мен сіздерге исходникти жөнөтөм, сіздер буну скачивать этип аласыздар, өзүңүздөрдүн компьютериңиздарга и кантип установка кылыш керек экенин мен сіздерге дагы подробно түшүндүрүп кетем да. Кийинки видеороликте көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.